Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala жардамымен дуа аллази ла юрад деген кайтарылбаган дуа деген китепти окууну улантабыз. Шейх Абдуразак Аль-Бадрдын хафизахулла, Алла сактаган болсун. Эми буга чейинки ошо дуанын адептери боюнча дуа кандай кылынат ошолор тууралуу сөз кылып атабыз. Эми кийинки 9-чу темасы, 9-чу маселе дуага байланыштуу. Шейх айтат: "Ал-амр ат-таси ал-илхақ фи дуа ва адам al-istijal al-ijaba." Дуадагы тырышчаактык. Кайра дуа кыла берүү, анан жоопту шаштырбоо да. Жоопту шаштырбоо. Абу Хурайрадан радиаллаху анху келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Юстажабу ли ахадикум ма лам я'жал. Якул кад да'уту рабби фалам юстажаб ли." Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, ар бирине дейт, неме дуага жооп бериле берет. Качан шаштырып коймойнча дейт. Ал кандай айтат: "Мен Раббиме дуа кылдым, бирок ал мага жооп берген жок" деп айтат дейт. Түшүнүңүзбү? Ар бир адамга, демек ар бирибизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, ар бирибизге Аллах таала дуабызга жооп берет экен. Жооп берет экен, анткени уадасы бар, буга чейин айткан болчубуз, Аллах таала дуага жооп берем деген уадасын бузбайт Аллах таала. Бирок өзүбүздөн кемчилик кетет экен да. Буга чейинки сабактарда айткан болсом, мисалы арам кылса, күнөөлөр болсо, ушундай мисалы Аллах таалага дуа кылып атканда толук ишеним менен эмес, жооп берип калар, жооп бербей калар деген шек күмөн менен дуа кылса, ушундай сыяктуу бир кандайдыр тоскоолдуктар болот. Дуа кылып атканда. Ошолордун бири эмне болду ушул? Качан шаштырган болсо. Ошол дагы эмне болот экен? Дуага жооп келбей калуубуздун бир тоскоолдугу, бир себептерин бири болуп калат да. Ар бирге дуага жооп бериле берет, качан шаштырмайынча дейт. Айтат: "Робби мен дуа кылдым, ал мага жооп берген жок" деп айтат дейт. Субханалла. Бул өзү сөз көрсөтпө, Аллах таала тууралуу жаман адеп ушул. Робби мага жооп берген жок. Робби мага минтип койду, жаман кылып койду, мага зулумдук кылды, адилетсиздик кылды деген сөздөр булар туура эмес сөздөр. Адилет бул деген Аллах таалага каратылган адилетсиздик сөздөр. Ошо бул хадис өзү Бухари жана Муслимде келет. Дуа кыла беришибиз керек. Бул ошо адеп, дуанын эң улуу адептерден болуп эсептелет. Дуа кылып атканда тырышчаактык, кайра дуа кыла бериш керек. Кайра сурана бериш керек да. Анан дайыма сурай бериш керек. Өзгөчө анан мына буга чейинки сабакта алган себептерди да колдонуп да. Эгер дуага жооп болбой атса, мүмкүн кайсы бир жерде кемчилик кетип аткандыр, мүмкүн бир күнөөгө отуп аткандыр, ошо күнөөдөн тобо кылып утулуп, же ошол мисалы дуанын убакыттары бар деген болчубуз, өзгөчө убакыттары бар. 6 убакыт салган болчубуз. Ошол убакыттарды издеп, ошол убакыттарда дуалаңа аракет кылып, ошонтип анткени айтылат, ким дайыма эшикти такылдаткан болсо, ага ошо көбүрөөк ачылышы мүмкүн деген бар да, сөз бар да. Ким көбүрөөк такылдата берген болсо, эшиктерди такылдап жүрсө, ошо ачылат да, туурабы? Ошондой сыяктуу да, бул жакта да. Ким канчалык көп Аллах таала Роббиге кайра сурана берген болсо, ошол адамга жооп берүүгө көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот да. Анан жооп бербей кой, бул буга чейин сабакта айткан болчубуз. Адам бир нерсени Аллахтан сурашы мүмкүн, бирок Аллах таала сөзсүз түрдө жооп берет, уадасы бар, туурабы? Сөзсүз түрдө жооп берет. Эгерде ошол так сурап аткан нерсесин бербесе, Аллах таала анын ордуна башка бир нерсени берип коюшу мүмкүн. Же ошол так сурап аткан убактысына бербей кечиктирип берип коюшу мүмкүн. Ага пайдалуураак болушунан. Анткени ошол убакта мүмкүн берсе, ага зыян болуп калмак. Же болбосо ошол сурап аткан нерсесин бербей, анын ордуна башка нерсени берип коюшу мүмкүн. Аллах таала андан башка нерсе берип коюшу. Ошо дуа сурабаган эле башкага жакшылык болгон нерсени берип коюшу мүмкүн да. Ошо биринчи сурап аткан нерсесинин ордуна. Түшүнүңүзбү? Же болбосо Аллах таала ошо сурап аткан нерсесин бербей, анткени Аллах таала билет да, ал эмне үчүн, ал үчүн зыян экен. Адам биз өзүбүз билбейбиз бизге эмне зыян экен, туурабы? Аллах таала жакшыраак билет. Ошону сураган нерсеңди Аллах таала бербей, анын ордуна мүмкүн эмне кылат? Сенден бир балейни алып коюшу мүмкүн. Бир балайдан куткарып коюшу мүмкүн. Туурабы? Сен аны билбейсиң. Же болбосо мүмкүн ошонун сыйлыгын сага акыретке сактап койгондур. Сен жооп катары, туурабы? Ошондуктан кандай болсо дагы Аллах таала дуабызга жооп берет. Ошондуктан эч качан бул сөздү айтпаш керек да. Мен дуа кылдым, мага жооп берген жок деп айтпаш керек. Андай болуу мүмкүн эмес. Эгерде чынында адам ыхластуу болуп, чын эле Аллах тааланын өзүнө дуа кылган болсо, Аллах таала уадасын бузбайт. Аллах таала сөзсүз дуага жооп берет. Жалгыз Аллах тааланын өзүнө дуа кылган болсо, Аллахка эч ким шерик кылбай, анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис кутсиде мынтип айткан: "Ана агна шуракани ширк" деген. Мен эң шериктерге эң муктаж эмес менмин деген. Эң шериктердин арасынан эң байы, эң муктаж эмес менмин.
Мана амила амалан ашрака май фи гайри тарактуху ва ширкаху дейт. Ким эгерде бир амал кылып туруп, ошол амалында мени бирөөнү ширк кылган болсо, мен аны дагы аны ширкин дагы таштап саламын деген да. Ошол амалдардын бири мисалы дуа. Кимдир бирөө Аллахка дуа кылып, Аллах менен бирге дагы бирөөдөн суранган болсо, Аллахтан сурап атат да. Аллахтан шифа бер деп. Ошо менен бирге кайсы бир бакчыларга барып жүрөт, бир кайсы бир күмбөздөргө барып жүрөт, бир кандай бир кабырларга барып жүрөт, оолиялардан суранып жүрөт. Ошолордон барып суранган болсо, ошо менен бирге Аллахтан да сурады. Эмне болот экен? Аллах таала жооп берет экенби? Жок, Аллах таала эмне дейт? Мен аны дагы аны ширкин дагы таштап саламын деди да. Бул дагы ошол менен эң чоң улуу тоскоолдуктардын бири, дуага жооп келбей калды ушул үчүн. Ошондон эгерде ушул тоскоолдуктардан арылган болсо, эмне болот экен? Аллах таала сөз дуага жооп берет. Ошондон эч учурда адамдын мындай айтканга акысы жок. Мен дуа кылдым, мага жооп берген жок дегенде акысы жок. Аллах таала сөзсүз түрдө жооп берет. Ар кандай жолдор менен жооп бериши мүмкүн да. Биз Аллах таала даанышман зат. Ал бизге өзү ушундай бир жакшылыкты каалашы мүмкүн. Биз ошол жакшылык деген биз өзүбүз экен билбешибиз да мүмкүн. Шейх мисал келтирди. Мисалы Али Имран сүрөсүнүн акыркы аяттарын окусак, ошол Али Имран сүрөсүнүн ошондо деген момундардын дуасы келет да. Момундардын дуасы 5 жолу Роббана, Роббана деп кайра-кайра, о биздин Роббибиз, о биздин эгебиз деп кайра-кайра суранышат. Али Имран сүрөсүн окусар, аягында өтө улуу ушул момундардын дуасы келет да. Өтө маанилүү дуалар. Ошолордун аягында кырсасар 5 жолу о Роббибиз деп кайра-кайра суранышат ошол момундар. Дуанын аягында эмне деп келет? Мындай да айтат. Фастажаба лахум роббухум дейт. Алардын Роббиси аларга жооп берди деп келет да. Көрсөтөр, бул ошо тырышчаактыктын, дуадагы тырышчаактын мисалы. Ошо кайра-кайра суранышат, суранып, эмне болду аягында? Аларга Роббиси аларга жооп берди деп келет да. Эми ошол шейхпекка келтирген жок, биз өзүбүз ошону окуп койсок, ошолордун дуасын маанилүүлүгү үчүн окуп коелу, өзүңүздөр дагы ошо кайтып ошону окуп жаттап алсаңыздар жакшы да. Бул Али Имран сүрөсүнүн 190 аятынан баштасаңыздар болот да. Ошол бир ошол мааниси, ушул бир маанидеги аяттар ушул аяттан башталат да. Аллах таала айтат Али Имран сүрөсүнүн 190 аятында, андан кийин окуп кетебиз. Айтат: "Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб." Чынында асмандар менен жердин жаралуусунда жана түн менен күндүн алмашып туруусунда сөзсүз түрдө акыл эстүүлөр үчүн аяттар бар дейт. Аяттар, белгилер бар дейт. Көрсөтөр, акыл эстүүлөр деп бияқта айтып кетет. Алар дейт эми ошол акыл эстүүлөр. Аллазина яскуруна Аллаха қияма ва қауда ва ала жунубихим. Алар Аллахты эскеришет. Турган абалда, отурган абалда жана капталдарында да дейт. Жатып алып дагы эскеришет эми. Ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард. Жана алар асмандар менен жердин жаралуусунда алар ойлонушат дейт. Ой жүгүрүшөт. Кандай гана Аллах тааланын улуу жаратылгандар, кандай гана Аллах тааланын жаратылган нерселеринде эч кандай кемчиликсиз толук кылып жараткан, кандай гана улуу нерселер жараткан деп Аллах тааланын улуулугу тууралуу ойлонушат. Көрсөтөр, ошо асман менен жердин баарын ойлонушат, акыл эстүүлөр да ушулар. Эмне болот экен? Аллахты эскеришет экен. Жөн эле ойлоно беришпейт, жөн эле асман жерде тоолорду карап кандай суктанып, кандай сундук коос деп эле турабы? Жок, Аллахты да эскеришет. Аллахты эскерип ойлонушат да. Ошо айлана чөйрөнү карашат, жөн эле карап суктанат экенби? Жок, карап ушу каранып суктанып Аллах тааланын улуулугун сезишет да. Көрсөтөр, момундун айырмасы ушундай. Анткени капырлар деле суктанып, табиятты, башканы, асман, жерди көрүп суктанышат алар деле турабы? Бирок Аллахты эскеришеби? Жок, Аллахты эскеришпейт. Өзүнчө кандай сундук экен деп башка нерсени ачкандай ар кандай бир наука жагынан бир нерсе эмете беришет, муну тафсир түшүндүрмө бере беришет. Бирок Аллах таала жараткан экенин, ушунун баарын кемчиликсиз кылып, эч кандай бир кымтыксыз, кандай бир эч кандай толук кылып жаратканында ага ой жүрүшпөйт да. Ой жүрүшпөйт да. А момундун айырмасы кандай? Момун болсо ушунун баарысын Аллахтын белгисин көрөт. Айланчыбызда айтат. Эми ошону ой жүрүткөндөн кийин натыйжасында Аллах тааланын улуулугун сезип туруп, анан алар айтышат. Роббана, мына дуа башталат да ушул. Роббана ма халакта хаза батилан субханака факина азабан нар. О Роббибиз дейт. Сен ушунун баарын жөндөн жөлө жаратып койгон жоксуң. Сен аруу тазасың, ар кемчиликтерден. Жана бизди тозок отунан сакта. Биринчи ушул дуа. Тозок отунан сакта деп, тозок азабынан сакта деп суранышат экен биринчи. Кийинки айтат: Роббана иннака ман tudkhilil nar faqad aghzayta wa ma lil-zalimin min ansar. О Роббибиз дейт кайрачы. Чынында
кимди сен тозокко киргизген болсо сен аны чынында кор кылган болосуң. Чынында ошол кор болгон болот. Жана андай жана залымдарга эч кандай жардамчылар болбойт. Роббана иннана сами'на мунади юнади лил имани ан амину би раббикум фа аманна. Роббибиз дейт кайра айтып атат. Үчүнчү жолу, о Роббибиз. Чынында биз чакыруучуну уктук. Чакыруучуну биз уктук дейт. Ал ыйманга чакырып аткан эле. Ыйман келтиргиле деп. Роббиңерге ыйман келтиргиле. Жана биз ыйман келтирдик дейт. Көстөрүп өздөрүнүн амалы менен ыйманы Аллахка жакындап атышат. Тавассул болуш. Роббана дейт кайрасы. Роббана фагфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар. О Роббибиз, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Жана биздин кемчиликтерибизди өчүр дейт. Жана бизди таква адамдар менен, абрар жакшы кылуучулар менен бизди бирге алар менен жаныбызды ал дейт. Ошолор менен бирге кыл. Роббана ва атина ма ва'адтана аля русулик ва ла тухсина яумал кияма иннака ла тухлифул ми'ад. О Роббибиз, сен өзүңдүн элчилериң аркылуу бизге убада кылган нерсени бер. Аллах Таала өзүнүн элчилери бизге убада кылып атат да көп нерсе. Ошону бер деп суранышат. Бер дейт. Жана бизди кыямат күнү кор кыла көрбө. Чынында сен убадаңды бузбайсың дейт. Чынында сен убадаңды бузбайсың. Деп туруп эми улансына анан кийинки аятта айтат Аллах Таала фастажаба лахум раббухум дейт. Роббиси аларга жооп берди дейт. Аларга жооп берди дейт. Анни ла уди амала амилин минкум мин закарин ау унса. Силердин араңарда ким гана болбосун, эркек дагы, аял дагы ким гана бир амал кылган болсо, алардын амалдарын мен текке кетирбейм дейт. Жок кылып салбайм дейт. Көздөр ушунда андан соң аяттардын аягына чейин. Кандай көрсөтөр, кандай улуу дуа, ушул дуадан көрсөтөр кандай сонун дуалар, кандай сонун сөздөр. Көрсөтөр ушуну колдон келсе жаттап алып, ушул менен дуага кайрылып турсак, өтө жакшы болот да, жакшы болот иншалла. Өйткені бұл сақтында толық болған бізге дүйнө ақырет істеген жақсылықты қамтый тұрған дуалардың бірден. Эми бұл дуадан ушул узун дуадан эмне экен пайдасы? Мына тырышчаактык, шейх ошол. Кайра о Роббибиз деп кайра жакындап кайра суранып атышат Аллах Тааладан. Кайгында эмне деп атат? Аллах Роббиз аларга жооп берди деп атат. Демек, кандай сабак алышыбыз керек экен мындан? Мына сабакка келдик бүгүн. Пайда алыш үчүн келдик да туруп. Кандай сабак алышыбыз керек экен? Дуада тырышчаактык керек экен бизге демек. Бир сурап койдуң, өзгөчө мындай көп эле кыйынчылыктар болот да, ишиң жүрүшпөйт. Бир үй бүлөңдө кыйынчылыктар болот, бир оору келет, сыноо келет. Динде бир канча кемчиликтер боло баштайт, бир күнөөдөн арыла албайсың. Туурабы? Ушундай ар кандай кемчиликтер болгон болсо, бир сурап коюп эле болду, токтолбош керек да. Кайра сураныш керек. О Аллах Таала мени оңдо, о Аллах Таала жүрөгүм туура жолго сал, о Аллах Таала иштеримди жүргүз, иштериме ийгилик бер деп кайра сурана бериш керек. Көздөр ушу дуада тырышчаактык керек. Бул дагы ошо дуанын жооп берүүсүнүн бир эң башка бир сырлардын бири. Жөн эле сурай берүү болгондо жанагы Аллахка жакыныта турган иштерди кылып, Аллахка ысымдарын айтып, өз жакшылык иштерибиз менен жакындап, туура убактыларын издеп, тахажжудка туруп, ошентип Аллах Тааладан кайра намаздарда сурап, жакында демесе, сурансак Аллах Таала сөзсүз түрдө жооп берет иншалла. Айтат шейх, демек пенде жоопту шаштырбаш керек экен. Эч шаштырбаш. Анткени жоопту шаштыруу бул деген дуанын келип калуусуна тоскоолдук боло турган ошо бир апааттардын бири дейт. Анткени качан дуаны шаштырган адам жоопту бир жай келип атат, бир кечигип атат деп сезгенде дейт, бул өкүнө баштайт. Бул кандайдыр бир кайгы капага түшүп, анан Аллах Тааланын үмүтүн үзө баштайт. Аллах Тааланын үмүтүн үзө баштайт. Жана көпчүлүк учурда ушундай адам эмне кылат? Дуаны таштап салат да. Болду да, өкүнүү да болду. Дуан келген жок деп шашылып, анан таштап салат. Ошондой абалда болгон болсо, ушундай болмосо, андан кийин сурабай калды да. Болду, дуага жооп келбей калат. Түшүнүңүздөр, сыр эмнеде? Жанагы сөздү эч качан айтпашыбыз керек, анда ойлор да келбеш керек да. Ошо шайтандын азгырыгы, шайтандын ошол эшиги да. Сен дуа кылбай коюшуң ошентип ошол жактан келип атат. Мына сен эмне сурап атасың? Эмне убактын кетирип атасың? Жооп келбейт деп. Ушундай ойлорду салат да. Жок андай эмес, Аллах Тааланын убадасы бар. Аллах Таала жооп берем деген жакшы ойдо болуп, Аллах Таала тууралуу сурана бериш керек. Эми ушул суранып качан ушул Аллах Тааладан бир кандайдыр үмүтүн үзүп, дуаны таштап салган адам мисал катары кимге окшош? Кайсы бир адам бир эгин айдап, анан күтүп, мына чыгат дегенде таштап кетип калган адамга окшош да. Түшүнүңүздөрбү? Так эле сонун мисал. Чынында ошондой да. Эгин айдасаң, бир эгин эксең эмне кылыш керек? Анан көңүл бурушуң керек, кайра көңүл буруп, анан бүтөсүң, сабыр кылышың керек.
Анан кийин жакшы натыйжасы болуп турабы? Ошондой эле бул жакта деле ошондой да. Сен дуа кылдың эле дароо келип калышы мүмкүн Аллах Таала кааласа. Бирок сага сабырдуулук да керек да, кайра суранышың керек. Аллах Таала сөз жооп берет. Бул тууралуу имам Ибн Койим дагы өтө жакшы бир пайда кылып айтып эскерип кеткен дейт. Ва алаха алейка фил масала ва тамаллакаху дейт. Аябай тырышчактык менен сураныш керек дейт. Жана тамаллак кылыш керек. Тамаллак деген эмне десе, бул кошоматчылык. Аллах Таала кошоматчылык кылыш керек да. Жагынып, жакшы сөздөрдү сурап, "О Аллах Таала, мен сага иман келтирдим, Аллах Таала бере көр" деп. Ошо кошоматчылык кылыш керек да. Аллах Таала кошоматчылык кылган татыктуу. Чындыгы кошомат. Чындыгы кошоматчылык кылыш керек. Башкаларга, адамдарга аларга кошоматчылык кылбай, Аллах Таалага кошоматчылык кылыш керек. Бул да пайда. Анткени кандай мындай бир аябай сурануу да бул. Кошоматчылык кылып суранат го адамдар. Ошондой эле Аллах Тааладан биз да ошондой сыяктуу. Адеп менен дейт. Өзүңдүн муктаждыгыңды билдирип Аллах Таалага, муктаждыгыңды, керектилигиңди билдирип көрсөтүп Аллах Таалага. Аллах Тааладан башка эч кимге мен кайрылган эч ким жок деп Аллах Таалага айтып, ошентип деп кошоматчылык кылсаң Аллах Таалага кайра сурансаң тырышчак менен сөзсүз түрдө дуа аламдан Роббис Аллах Таала жооп берет дейт. Бул 9-чу жол да тырышчактык. Эми 10-чу маселе дуада. Дуада рагба менен рагбаны чогултуу бириктирүү дейт. Эмне бул коркуу менен үмүт. Коркуу менен үмүт. Ушул эки нерсе бирге болуш керек. Ар бир бул дуада эле эмес, ар бир ибадатта ушул эки нерсе бирге болуш керек. Бул эки нерсе коркуу менен үмүт. Бул куштун эки канаты сымал ибадатта. Куштун эки канаты сымал. Эгерде бир канаты жок болсо учпайт да турабы. Ошондой эле ибадат ар бир ибадатыңда үмүт болуш керек Аллах Тааладан. Аллах Тааланын сообуна, Аллах Тааланын болгон жакшылыгына, анын кечиримине, анын ырайымына үмүтүң болуш керек. Ошол эле учурда анын азабынан коркуу болуш керек. Анын азабынан, анын катуу азабынан, анын тозогунан коркуу болуш керек. Ушул эки нерсе дайыма сени коштоп турган болсо, ошо куш учкандай сыяктуу сен да туура жолдо жүрө бересиң да. Туура жолдо бекем болуп тура бересиң да. Бир жагы эле жоголуп кетип, бир жагы эле калып калган болсо, ал адам көпчүлүк учурда адашып калат да. Адашып калат. Бир эле жалгыз эле үмүт болуп, эмне болуп? Коркуу жоголуп кетсе, эмне болот? Адам күнөөгө батып кетет. Кандай бир кайдыгердик кыла баштайт. Парыздарды аткарбай баштайт. Коркпойт анткени. Бир эле эгерде коркуу болсо, үмүт болбосо, эмне болот? Үмүттү үзүп баштайт. Аллах Тааланын үмүттү үзүп баштайт. Аллахтын мээриминен үмүт үзүп баштайт. Болду, мени кечирбейт экен, ушундай экен деп. Бул эмне? Бул өзү капчылыкка алып барат. Ошондон ушул эки нерсенин ортосунда болуш керек да. Эки нерсе бирге болуш керек. Ошондой дуада дагы, дуа кылып атканда дагы өзгөчө бул дуа эң улуу ибадаттардан. Мында сөз албетте бул дагы ушул эки нерсе бирге болуш керек, ибадат. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда эскерип кеткен. Качан пайгамбарлардын окуясын айтып атканда, Аллах Таала мисалы Анбия пайгамбарлар сүрөсүндө кантип Аллах Таала аларды кандай бир кайгы капалардан, кандай бир сыноолордон аларды куткарганын Аллах Таала эскерген соң, анан аягында минтип айтат Аллах Таала. Пайгамбарлардын окуясын айтып кеткен соң, минтип айтат: "Иннахум кану юсариуна фил хайрат ва яд'унана рагаба ва рагаба ва кану лана хашиин" дейт. Чынында алар дейт, жакшылыктарда умтулушат эле дейт, шашылышат эле. Жана бизге дуа кылышат эле, үмүт жана коркуу менен. Жана биздин алдыбызда алар хушуу менен ибадат кылышат эле, хушуу болот. Алар биздин алдыбызда алар корккон эле, багынгандар эле дейт да. Көрдүңүзбү? Мына пайгамбарларды кантип аларды куткарган, сыноолордон кантип алар сакка аман калгандыгын эскерген соң, ошолордун сырын айтып атат. Эмне себептен ушундай болду? Көрдүңүзбү? Алар пайгамбарлар өздөрүнүн даваттарына ийгиликке жетти да турабы. Өздөрүнүн иштерине ийгиликке жетти. Аллах Таала жүктөгөн аманатты аягына чейин жеткизишти турабы. Ошондой эле биз дагы мына ишибизде ийгиликке жеткизип келген болсо, мына Аллах Таала ошо пайгамбарлар кантип ошо натыйжага жеткен, кантип ийгиликке жеткен сырын айтып кетип атат. Бизге да ошол сыр. Эмне болуш керек экен? Мына ушул. Иннахум кану юсариуна фил хайрат. Жакшылыктарда алар шашылышат эле, утулушат эле. Көрсөтөр себеп кылышкан, аракет кылгандар бул. Кечигип, коркуп эле, бир коркок жүрөк болуп эле, бир алсыз болуп эле, эчтеке аракет кылып айтып жүрүшкөн эмес. Аракет кылышкан, шашылышкан экен. Көрсөтөр биз дагы иштеринде, дават иштеринде, тавхидти жайылтуу иштеринде, сүннөттү жайылтуу иштеринде эмне кылыш керек? Шашылышыбыз керек.
шашылышыбыз керек. Жүрө бериш керек. Шашпай кала бер да. Акырындык менен жайылат. Акырындык деп жүрө берип, сен ошол элдин баары ширкте өлөт. Ширкте өлүп кетет. Шашылыш керек кайра. Кайра шашылыш керек. Эмне кандай бул шайтандын дагы бир немелеринин бири да. Корккандардын бири да. Анан ар кандай коркутат. Сен азыр айтпа, айтсаң ал жакта алардын кээ таасири бар, анан күчү бар. Кээ бийликте болушу мүмкүн, же ар кандай нерселерди ошентип коркута бериши мүмкүн. Жок, ал пайгамбарлар келгенде деле кандай болгон коомдор? Бийликте отурушкан, күч болгон аларда. Аскер башчылары болгон, коомдор болгон. Алар эмне шашылышкан? Аллахка таваккел кылышкан дагы таянып дуа кылып беришкен. Эми пайгамбарлар өтө сөз жок алар тууралуу. Андан кийинки имамдар деле ошондой кылат. Пайгамбар айтышы мүмкүн, ал пайгамбар дейм, Аллахтан коргоп турат. Биз кимбиз, пайгамбар ким деш мүмкүн, бирок андан кийинки имамдар деле ошондой кылып атышат. Алхамдулилля. Аттары чыккан ошо 4 имам, ага чейинки табииндер, имамдар. Мисалы имам Ахмад ибн Хамбал убагында муътазилиттер жамааты бийликке келип калганда Куранды макулук деп айткандар. Куранды жаратылган деп. Ошо адамдарды мажбурлап, антип айтпаган аалымдарды өлтүргөндөр. Куран макулук, Куран жаратылган деп айткан сөзү бул капырчылык да. Аллахтын билими жаратылган деген сөз да. Аллахтын сөзү жаратылган деген сөз да. Аллахтын бир жагы, Аллахтын мисалы көрүүсү жаратылган десең эмне деген сөз? Аллах жаратылган деген сөз да, туурабы? Аллахтын бул Кураны, бул сөзү. Анын сыпаты. Анын жаратылган деп айтуу бул капырчылык. Ошондой адашып калган бир жамаат келип калып, адамдарды мажбурлап башташкан. Куранды макулук деп айткыла деп бийликке кирип калышкан аларчы. Ошондой адашкан адамдар жүрүп, бийликтегилерге жакындай берип, ошолорго бийликтегилердин ошондой башын айландырып коюшкан да. Аларды артынан ээрчип калышкан. Анан аалымдарды өлтүрүп, сынап, анан аалымдар кээбилери мажбурлангандыктан, кээбилер алардын зыянынан сактаныш үчүн аларга окшош турган сөздөрдү айткандар. Куран макулук деп айткандар болгон. Ачык эле айткандар болгон. Куран макулук деп. Бирок башка аалымдар баары аларга кайтарып айтышкан. Жок, ал адашуу депчи. Ал өзү капыр болду деген сөздөргө чейин айтышкан. Кээбилер болсо эптеп кулдук кылып айтышкан, мисалы Куран, Таврат, Забур, Инжил, ушул макулук деп. Ошолорду айтып турду, бирок ниетинде колун айтып аткан да. Ушул макулук. Ушундай сыяктуу кандай ыкмаларды кылып, ушинтип катышкан да, Таврия сөздөрдү колдонуп, ушинтип катышкан да. Зыян болуп калбаш үчүн. Ошондой абал болуп калса эмне кылыш керек? Баардыгы тең кеткенге болобу? Болбойт. Жок дегенде кайсы бир топ адам акыйкат айтып туруш керек. Аларга өлүм берип калса да болсо дагы. Көрсөтүрбү? Ошондой болуп калган болсо, эч ким айтпай калган болсо, жок дегенде бир өлүп туруш керек, милдеттүү түрдө. Баарына тең кайтып кеткен болбойт. Акыйкат айтылбай калбаш керек да. Көрсөтүрбү? Жок дегенде арада мусулмандар арасында жок дегенде бир экөө туруш керек да. Айтып турган болуш керек да. Ошолордун бири эмне болду? Имам Ахмад ибн Хамбал болгон да. 4 мазхабтын негиздесин бири акыркысы. Ошондон имам Ахлусунна вал жамааттын эң улуу имамы. Ошол тууралуу аалымдар кийин айтышкан, имам Ахмад аркылуу Аллах Таала өзүнүн үммөтүн, өзүнүн динин сактап калды дешкен да. Өзүнүн динин сактап калды. Элестесеңер, ошол коомдо почти что баардык эле адамдар адашып калып, жалгыз эле Ахлусуннада болгон ошол имам Ахмад алыс айтып туруп калган да. Андан караса сабырдуу улугу. Ошол бекемдиги аркылуу эмне болду? Кийин ана муатазилеттин баарысы жок болду да. Алар кайра куугунтукка дуушар болушту да. Бир адамга карасаңар бекем тургандыктан, сабыр кылгандыгынан, бирок эмне кылышты? Аны камашты, аны урушту. Неним гана баардын башынан өткөргөн жок. Бирок натыйжасында кандай чоң натыйжа болду да. Азыркыга чейин имам Ахмадты айтканда эскергенде, өрүп айтканда ошону эң чоң сыйлыгы деп. Аны үчүн дуа кылып эскеришет. Шунда мына чоң баатырлык кылды да ислам дини үчүн. Ошондой эмне кылыш керек? Биз дагы эгерде имамдардын артынан ээрчисиз, пайгамбарлардын артынан ээрчигендерибиз болгубуз келген болсо, бизде да эмне кылык? Баатырдык керек да. Бул иштерде. Инна фи залика мин азмил умур дейт Аллах Таала. Бул иштерде чечкендүүлүк керек дейт. Эң улуу пайгамбарлар кантип айтылышат? Эмне деп айтылышат? Эң улуу пайгамбарлар. Улул азми минар русул дейт. Улул азм. 5 пайгамбар, эң улуу пайгамбар чечкендүүлүк ээлери деп айтылат. Чечкендүүлүк. Чечкендүү болушкан аларчы. Эң улуу пайгамбарлардын баарысынан эң улуу 5-өөнүн кантип айтылат? Чечкендүүлүк ээлери деп айтылат. Ошондон эмнеге пайгамбарлар арасынан эң чечкендүүлүү болушкан да? Баары тең чечкендүү болгон, бирок өзгөчө баатырлыкка, өзгөчө чечкендүүлүккө ээ болгондор да ошолор. Көрсөтөр бизде да ушундай керек, Чечкендүү болуш керек, коркпош керек. Эр жүрөк болуш керек бул иштердечи. Коркок боло турган болсоң, сен да элдерге дин жеткизе албайсың. Алардын динин ишенимин өзгөртө албайсың. Бир атеист келип туруп сени коркута турган болсо, ал өзүнүн капырчылыгында сенин ыйманыңа караганда бекемирээк, көбүрөөк ынанып турган болсо,
Акыйкатты кармаганыңан кайда анда? Акыйкат деп көкүрөк каккандан эмне пайда анда? Туурабы? Сол бекем болуш керек да. Аллах Тааладан болгон убадага бекем ишенип, эмне коркок болбош керек да. Имам Ахмад ошол убакытта ошол адам муътазилиттерге жооп берип атканда, алардын бекем катып айткан аларга. Силер айтып атканыңар капырчылык. Арасында кээ бир адамдарды капыр болдуң, динден чыктың деп айткан. Ошолордун бири Ахмад ибн Аби Дуат деген адам болгон. Ошол убакта Кади Кудат деген демеге мансапка ээ болуп турган да. Кади Кудат казылардын казысы деген. Эң чоң верховный судья. Сиз мына мансапта турган адамдарга ошолор айткан, сен капыр болдуң деген да. Кандай карасаңыз, кандай баатыр болушкан да. Коркушкан эмес да. Бишир аль-Марриси деген китеп жазышкан. Капырчылыгын, динден чыккандыгы Бишир Маррисинин деп китеп жазышкан ошолор. Алар эмне бул дегенде ошол убактагы аскердин башчысында турган адамдар болгон. Аскердеги бүт баардыгы ошолордун фатваларын алышат эле да. Өзүтүр. Бирок дин үчүн. Көстөр, дин үчүн. Дин алар капырчылыкка мажбурлап аткандыктан, динди сактап калуу маанилүү тургандыктан алар бекем туруп ошолорду айтышкан. Өзүрү. Алардын максаты бир саясий максат болгон эмес. Кээ бирлер бул түшүнүп алыш керек да, бүгүн кээ бирлер деген динди жабынып, саясий максаттарга жеткиси келет да. Булар саясий максатты Имам Ахмад мени падыша кылбай койду. Мен партиямды өткөзбөй койду. Деп антип көтөрүлүш кылган эмес ал, айтып чыккан эмес. Ал тургандыгы, бекем тургандыгы эмне болгон? Аллахтын сөзү макулук эмес. Бул капырчылык, мына таухид, Аллах Тааланын жалгыздыгын коргоп, Аллахтын акысын коргоп турган да. Ошондон ошол эки нерсени адаштырбаш керек да. Кээ бирлер өзүнүн саясий кызыкчылыктары үчүн эле динди колдонуп, мусулмандарды колдонуп жүрүшпүн да. Андай эмес. Ошондордун анан сыноолорду өткөрүп, анан имамдар деле сыноо өткөргөн да депчи. Алар мисал келтирип. Имамдар, пайгамбарлар эмне үчүн сыноо өткөрөт? Таухид үчүн. Ла иляха илlalloh үчүн. Сура жалгыз Аллахка сыйынгыла. Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Аллахка гана иман келтиргиле. Аллах өзү айткандай деп. Ошон үчүн сыноолор келген да. Ошон үчүн да биз деле мына азыр көрүп атабыз, канча деген адамдар мисалы арбактарга сыйынгандар болуп атат турабы? Күмбөздөргө барып, Манастын күмбөзүнө сыйынгандар жокпу? Манжылдын күмбөзүнө сыйынгандар жокпу? Түркистанга барып, Хажы Ахмад Яссауидің күмбөзүнө сыйынгандар жокпу? Ар бир немеге карасак, ар бир область болсо карасак, бир жерде бир күмбөздөр бөлмөлөр бар да. Ана макул эми, көз ачык төргөчүлөр көбүнчө барат деп айтат. Мечиттерде дагы кээ бирлер болуп атат, пайгамбарга сыйынгыла дегендер көргөн жокпузбу? Умрага барып ошол жакта пайгамбарга дуа кылгыла дегендер болуп атат. Ушуну айтышыбыз керекпи? Качан айтабыз буларды? Качанга чейин шашпай жүрө беребиз керек? Элдин баары ширкке батып кеткенден кийинби? Жок, азыр жайыла элек кезде айтып калышыбыз керек. Бул бекемдер түптөлүп калса, ошондон айта албай каласыз да. Азыр айтыш керек. Азыр элге бул нерсе дагы эле чоочун бир бөтөн нерсе болуп турат. Ошол кезде айтып калыш керек. Эл анткени дагы эле фитрасында сакталып турат. Бул нерсе туура эмес деп билишет, сезет. Ушул кезде сактап калыш керек да. Сен мисалы кичинекей балаңа бир садикте же мектепте бирөө келип туруп, Аят атага сыйын деп айтып атса, сен шашпай жүрө бересиңби? Качан балаң сыйынып калганга чейин. Сен дароо шашыласың, айтасың да, кой аны, болбойт андай кылып. Ал ширк деп айтасың. Ошондой эле коомубуз үчүн, элибизге тозок барып калбасын деп атабыз, жакшылык кылып атабыз, Аллахтын өзүнө эле сыйынгыла деп атабыз, жаман нерсени айтып атабыз. Өзүбүздүн жеке эч кандай кызыкчылыгыбыз жок, эч кандай дүнүйөбүздү бир нерсени коргоп аткан жерибиз жок. Өздөрүңөр эле, силер эле мусулмандар ошо өзүбүз эле Кудайыбызга эле сыйынгыла жалгыз. Пайгамбарга сыйынбагыла, оолияларга сыйынбагыла деп эле айтып атабыз. Түшүндүрүңбү? Ошо жайылып калганга чейин кайра айтып, биз кайра ушул иштерди чечкип жүрүш керек, шашылышыбыз керек, жайылышыбыз керек ушул нерселерди. Мына айтат, алар пайгамбарлар жакшылыктарда шашылышкан дейт. Жакшылык иштерде шашылышкан. Ал эң жакшылыктардын эң улуу жакшылыгы эмне? Таухидда ла иляха илlalloh жеткизүү да. Ушул нерсе эң биринчи ирет ушунда шашылышкан да. Айтат, бирок анан ошо иштеринде эмне кылган? Ва яд'унана рагаба ва рагaba. Ошо иштеринде бизге дуа кылышат эле, дуа кылышат эле. Аллахтан жардам сурашат эле. Өздөрү себептерин кылышат эле, шашылышат эле. Бирок кандай кылып? Аллахка таваккил кылып, Аллахка таянып. Билишип өздөрү эч бир натыйжага жете албайт. Канчалык аракет кылбаса да. Бир гана Аллахтын колдонуусу боюнча деп. Ошо бекем ишеним менен Аллахка дуа кылышып, үмүт жана коркуу менен дейт. Аллахка үмүт кылып, Аллах Таала жардам берет сөз. Ишибиз натыйжабызды аягына чыга жеткирет. Мен даватымды элдерге кабыл алдырат, алардын жүрөктөрүн ачат деп үмүт менен, экинчи учурда кайра коркуу менен мен жеткизбей койсом, мен биринчи азапталган болуп калбайын.
Бул коом ушундай ширкте өлүп калбасын, тозокко барып калбасын деп коркуу менен. Көрсөтөрбү? Ушул эки нерсе. Анан вакану лана хашин, жана бизден алар багынган, хушуу менен ибадат кылгандар болгон дейт. Пайгамбарлардын абалы ушундай. Айтат, Аллахтан болгон үмүт, бул качан дуа кылып аткан адам Роббисинен анын жакшылыгын, андан болгон неаматты үмүт кылат дейт. Жана коркуу бул анын каарынан, анын ачуусунан, жана анын катуу азабынан коркот дейт. Качан Аллах субханала ва таала толук ыймандуу болгон момундарды эскергенде, алардын сыпаттарын эскергенде, Аллах таала мынтип айтат алар тууралуу. Валлазина ю'туна ма ата ва кулубухум важила. Алар өздөрү берген нерсесин беришет дейт, жана жүрөктөрү титиреп турат дейт. Жүрөктөрү титиреп турат дейт. Шейх айтат, алар иштихат, ибадатта аябай аракет тырышчаактык кылышат дейт, иштихат кылышат. Ошол соопту жетип калууга аламдар Роббисинен. Ошол менен бирге жүрөктөрүндө коркуу болуп турат, коркуу бар дейт. Мүмкүн алардан кабыл болбой калышы мүмкүн деп. Мүмкүн менден кабыл болбой аткандыр деп коркуу бар дейт аларда. Көрсөтөр, демек аларды ошолар ибадатында умтулуу менен, үмүт менен коркууну жыйнашкан. Алар аткарат, амал кылышат атпайбы? Амал кылгандыгы бул үмүтү. Ошо соопко жетебиз деген үмүт да туурабы? Эмнеге амал кылып атабыз? Бирок ошол менен бирге алар коркуп турушат дейт, жүрөктөрү титиреп турат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү муну тафсир кылып берген, Айша энебизге айткан, бул эмне дейт? Булар намаз окугандар дейт, орозо кармагандар дейт, кандай садака бергендер дейт, жана алардан мүмкүн кабыл болбой калгандыр деп корккондур деген да. Менден кабыл болбой аткандар деп корккондур. Мына абал ушундай болуш керек, көрсөтөр. Демек биз намаз окусак, же бир ишти кылып атсак, же дават иш кылып атсак, же сабак берсек, ушунун баарысына тең менсип кетпеш керек да. Менсип. Ошо мен кылып атам, мен кылдым деп көбөйүп кетпеш керек. Ушул менден кабыл болду экен. Кабыл болду экен деп коркуп турушубуз керек. О Аллах таала кабыл кыла көр депчи. Көрсөтөр, умтулабыз, аракет ишти кылабыз. Бул умтулуу, бул үмүт. Ошо менен бирге коркуу да болуш керек. Кабыл болгон жокпу деп. Намаздарда да көрсөтөр, мен намаз окудум, мен кыйын болуп кеттим, анан андай болуп калды, адамдын баары бузулуп кетти деп андай болбош керек, көрсөтөр. Болбош керек. Ошол ибадат кылып атасыңбы? Жана ошол менен бирге коркуп турушуң керек. Аллах сенен кабыл болгон жокпу деп. Бул тууралуу мисалы Ибрахим алейхиссалам, Халилур Рахман, мээримдүүнүн сүйүктүүсү. Качан Аллах субханала ва таала ага өзүнүн Аль-Харам үйүн Кабаны кайра кур деп буйрук кылганда, ошондо Ибрахим алейхиссалам мындай дуа кылган. Роббана тaqabbal minna innaka antas samiul alim. О Роббибиз, бизден кабыл кыла көр ушуну бизден кабыл кыл, чынында сен угуучу, билүүчү затсың деген. Угуучу, билүүчүсүң деп. Мына карасаңыздар, Ибрахим алейхиссалам ошо улул азмдын бири, чечкиндүүлүк ээси болгон 5 улуу пайгамбардын бири. Аллах таала аны сүйүктүү кылып алган. Сүйүктүүсү, Аллахтын сүйүктүүсү, досу деп айтылат, Ушул эң улуу ишти аткарып атат. Эң улуу ишти аткарып атат, Бул эмне? Аллах тааланын үйүн жандандырып атат, кайра жаңы куруп атат. Ошол менен бирге эмне болуп атат? Анда коркуу болуп атат. Мүмкүн андан кабыл болгон жокпу деп. О Аллах таала биздин кабыл кыла көр деп атат да. Көрсөң, Аллах тааланын буйругу менен Аллахтын үйүн салып атат. Өзүнүн үйүн салып аткан жок да. Көрсөң? Ошондо да эмне болот? Аллах таалага дуа кылып атат. О Аллах таала бизден кабыл кыл депчи. Ошол себептүү Вахиб ибн Вард деген адашпасам табииндерден рахимахулла бул аятты окуган соң ыйлап жиберген да. Ушу Бакара сүрөсүндө ушу Ибрахимдин дуасын окуп, анан ыйлап жиберет. Анан айтат: "Я Халилур Рахман, о мээримдүүнүн сүйүктүүсү. Тарфау кавама байтур Рахман ва анта мушфиқун алла ятақаббал минка." Сен мээримдүүнүн үйүнүн пайдубалын көтөрүп жатасың дейт, дуалдарын көтөрүп жатасың дейт. Жана сен ошол менен бирге сенден кабыл болбой калат экен деп коркуп турасың дейт. Көрсөңөр, мына мээримдүүнүн үйүн көтөрүп жатат. Мээримдүүнүн буйругу менен ошол менен бирге Аллах таала мындан кабыл болбой калдыбы деп коркуп жатат дейт, субханалла. Деп анан ыйлап жүргөн экен, тафсир Ибн Касир келтирет ушул. Демек коркуу жана үмүт болуш керек экен, бул түшүнүктүү иншалла. Кийинки 11-чи маселе ат-тавассул лиллахи субханаху ва таала би асмаихи ва сифатихи ва тавхидихи. Дуа кылып атканда ушуга да көңүл бурушубуз керек. Эми бул тууралуу да сөз кылган болчубуз буга чейин. Тавассул кылуу, Аллахка жакындоо. Аллахка жакындоо, тавассул маселесин айтып атканда, түрлөрүн айтып атканда,
бул тууралуу айткан болчубуз да, эми шейх сөзүнө келди да бул жакта. Аллахка жакындоо дейт. Анын ысымдары менен, анын сыпаттары менен жана жалгыздыгы менен дейт, таухиди менен. Таухид аркылуу Аллахка жакындоо. Билебиз, Аллахка биз жакындашыбыз керек. Жакындайбыз анын ысымдары менен, сыпаттары менен. Бул эң улуу дуага ошо жооп болуусунун бир эң улуу себептеринин бири. Аллах Таала өзү муну бизге буйрук кылган да. Аллах Таала айтат: "Валиллахил асмаул хусна фадууху биха". Чынында Аллах Таалада эң көркөм ысымдар бар. Ошолор аркылуу ага дуа кылгыла деген да. Аллах Тааланын эң көркөм ысымдары аркылуу ага дуа кылгыла деп. Ошондуктан көпчүлүк дуалар пайгамбарыбыздан, биздин пайгамбарыбыздан келген, жана саллаллаху алейхи вассалам, жана башка пайгамбарлардан да келген дуалар көпчүлүк баарысында кандай? Көпчүлүгүндө Аллах Тааланын ысымдары менен ага жакындоо бар да. Аллах Тааланын ысымдарын же сыпаттарын эскерип ага жакындоо бар да. Ошондо дагы ошо дуа кылып атканда, ошол сурап аткан нерсесине туура келген, топ келген ысымды эскеришет эле да. Мисалы Аллахтын пайгамбары Шуайб алейхиссалам. Алла айтат эле. Бул Араф сүрөсүнө келет. Раббана фтах байнана ва байна кавмина бил хак ва анта хайрул фатихин. О Аллах Таала, биздин жана биздин коомубуздун ортосунда чындык менен ачып бер дейт. Чындык менен ачып бер. Чечип бер деген мааниде. Чындык менен чечип бер. Чынында сен эң жакшы чечүүчүлөрсүң дейт. Чечүүчүлөрдүн эң жакшысы сенсиң дейт. Көрсөтөбү? Аллах Таала эң жакшы чечүүчү, эң жакшы ачуучулардын бири деп ошону эскерип атат Аллах Тааласымын. Анан ошо менен бирге дуа кылып атат. Ошондуктан биз менен биздин коомдун ортосунда болгон нерселерди сен чечип бер деп дуа кылып атат. Ошондой эле Аллахтын элчиси Иса алейхиссалам. Ал айтат, бул Майда сүрөсүндө: "Варзукна ва анта хайрур разиқин", жана бизге рызкы бер. Чынында сен эң жакшы рызкы берүүчүсүң дейт. Эң жакшы рызкы берүүсүң деген ысымды айтып атат дагы, бизге рызкы бер деп атат. Көрсөңөр кандай болуш керек? Кайсы ысымды эскеребиз? Ошондой сурап аткан нерсеге ылайык болуш керек. Ошондой эле пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам качан Абу Бакырга үйрөткөн дуасында, муну Абу Бакырга үйрөткөн да. Ушинтип айт деген. Айтат, нерет: "Аллахумма инни заламту нафси зулман касира ва ла яғфиру зунуба илля ант фағфир ли мағфиратан мин индика вархамни иннака антал ғафурур рахим". О Аллах Таала, мен чынында өзүмө көп зулумдук кылып койдум. Жана күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечирбейт. Өзүңдөн болгон кечирим менен мени кечир, жана мени ырайымга ал. Чынында сен кечиримдүү, ырайымдуусуң дейт. Көрсөңөр, кечирим тууралуу, ырайым тууралуу айтып атат дагы. Жана кайсысын айтып атат? Сен кечиримдүү, ырайымдуусуң дейт. Карасаңыз кандай улуу дуа, бул Абу Бакырга үйрөтүп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абу Бакырдын абалын билебиз, Абу Бакырдын ыйманы бир таразага коюлса дейт, башка баардык үммөттүн ыйманы бир таразага коюлса, Абу Бакырдын ыйманы басып кетет деген да. Субханалла, баардык бейиштин эшигинен чакырыла турган адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу эскерип отурган, бейиштин ушундай эшиктери бар, бул эшиктен мисалы орозо кармагандарды чакырат, бул эшиктен садака бергендерди ушундай эскерип отурган болот. Ар бир эшиктердин айтып отурганда Абу Бакыр келип атат. Ар бир эшиктен баардык эшиктен чакырган адам болобу депчи. Баардык эшиктен карасаңыздар кандай умтулуусу кандай болгон. Ушундай болуш керек да, мусулманда ушундай улул химма деп коет. Мына улуу умтулуу болуш керек да. Улуу умтулуу. Мына бизде деле мына дават иштерибизде мына мен айылымдагылар эле кабыл алса, аймагымда жок. Андай эмес. Биз мамлекетибизде деген андай да болуш керек да. Бүт аалам. Бүт ааламга мен даватын тараса. Кыяматка чейин. Ушундай улуу умтулуу болуш керек да. Көрсөтүрбү? Ошондо мына айтат карасаңыздар, биз өзүбүз кабыл алсак кандай болмок эле? Мүмкүн эптеп эле бир эшиктен кирип алсам деген мүмкүн ой болмок болсочу, туурабы? Эптеп эле кирип алсам, сөймөлөп эптеп эле жарымаш кирип алсам деген болот эле, туурабы? Карасаңыздар муну кандай? Баардык эшиктен чакырган адам болобу депчи. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооба, сен ошолордосуң деген да. Сен ошолордосуң деген да. Карасаңдар кандай? Эми ошол Абу Бакыр ушундай болгон, сахаба улуу, эң сахабалардын эң улуусу. Баардык пайгамбарлардан кийин эң жакшы адам ушул. Баардык үммөттөрдү баарын алганда. Анткени биздин үммөт эң жакшы үммөт, туурабы? Баардык үммөттөрдүн баарысы. Анан пайгамбарларды эсептегенде, пайгамбар эмес адамдардан эң жакшы адам, эң артык адам бул Абу Бакыр. Ошого пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуасын карасаңыздар. Айтып атат Абу Бакырга, сен айтып атат Абу Бакыр. Раббим дейт, Аллах Таала, мен өзүмө көп зулумдук кылып койдум деп. Көп күнөө кылып койдум деген, көп кемчилик кылып койдум. Көрсөңөр, мына кандай абал болуш керек. Ушундай абал, ушинтип үйрөтүп атат, сен айт деп атат. Биз өзүбүз тууралуу эмнени айтабыз анда?
Демек текеберленгенге, өзүңдү бир артык сезип алганга бир эч кандай бизде мүмкүнчүлүк да жок да, андайчы. Ой да болбош керек да. Дайыма ушундай болуш керек. Менде кемчиликтер толтура. Алсызмын. О Аллах Таала сен кечирбесең мени эч ким кечирбейт. Сенден башка кечирүүчү эч ким жок. Мен ошол кемчиликтеримди моюнга аламын деп, ушундай абалда болуп туруш керек дайыма. Көп зулум кылып койдум. Күнөөлөрдү сенден башка эч ким кечирбейт. Өзүндө болгон кечирим менен мени кечир, жана ырайымыңа ал, жана сен кечиримдүү ырайымдуусуң дейт. Мындай улуу дуа эмес кол. Бул Бухари жана Муслимге келет бул дуа. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн үммөтүн дагы Аллах Таалага жалпы эле баардык Аллах Тааланын көркөм, эң көркөм болгон ысымдары менен жакындоону үйрөткөн. Баардык үммөтүн үйрөткөн да. Бул тууралуу бул имам Ахмад келтирген хадисте Шейх Альбани сахих деп айткан. Мындай деп айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай айтат. Ма асаба ахадан қаттын хаммун вала хазнун фақал, ким гана болбосун ошол ага бир кайнайды бир кайгы капа келген болсо, жана ал айткан болсо дейт, мынтип айтат, айтса карасыздар, Аллахумма инни абдук ва ибну абдик ва ибну аматик насияти биядик мадин фи хукмик адлун фи кадаик деп мисалы дейт. О Аллах Таала дейт, чынында мен сенин кулуңмун, кулуңдун уулумун, кулуңдун дагы баласымын. Мен атам дагы сенин кулуң дейт. Менин энем дагы, сен кул аялдын да мен баласымын дейт. Мен энем дагы кулуң дейт. Менин пешенем чуп деп коет, пешенем сенин колуңда. Мадин сенин өкүмүңдө кетип баратам дейт. Сенин өкүмүңдө кетип баратам. Адлет сенин чечимиң эң адлеттүү. Сенин чечимиң адлеттүү. Деп туруп айтат: "Ас'алука би кулли исмин хуалак." Сага сенин ысымың болгон баардык ысымдарың менен сенден сураймын. Саммайта бихи нафсака ва алламтаху ахадан мин халқик. Сен өзүңдү ошол менен атаган болсоң, ошол ысымдар менен. Же болбосо сен махлуктардан, жаратылгандардан кимдир бирөөнү ага үйрөткөн болсоң, ошол ысымдар менен. Ау анзалтаху фи китабика ва стасарта бихи фи илмил гайби индик. Же өзүңдүн китебиңде түшүргөн болсоң ошол ысымды, же болбосо өзүңдүн кайып илимиңде аны жашырып койгон болсоң. Көрсөңөр, ошол баардык ысымдар менен мен сенден сураймын деп. Карасаңыздар, кандай гана ысымдар көрсөңөр. Баардык сенин ысымың, сен өзүңдү атаган дейт. Бир махлукту үйрөткөнүң, китебиңде түшүргөнүң, же өзүңдө жашырып койгонуң дейт. Көрсөңөр, демек Аллах Таала жашырып койгон дагы ысымдар 99 менен чектелбейт. Куран бизге Куран сүннөттө андан дагы көп. Аллах Таала жашырып койгон ысымдар бар. Деп туруп, эмнени сурап атат? Көрсөңөр, бунун баары Аллахка жакындоо. Аллахка жакындоо. Эми максат бул жакта эмнеден кутулуу дуасы? Кайгы кападан. Бүгүнкү күнү депрессия, стресс. Ошолорду балия болуп жүрбөйбү? Депрессиядан кутула албай, стресстен кутула албай, дары параларды ичип туруп, эмне кылып жүрүшөт? Ар кандай психологторго барып акчасын баарын отуруп, акчасын баарын кетирип. Мына чечим. Мына чечим. Ким гана болбосун дейт, кайгы капа келген болсо ушул дуалар айт мына. Аллахка жакындады. Аллахка жакындайт экенсиң ушулар менен. Ушуларды эскерип туруп. Бунун баары табассул бага чейинки айтылган баары. Аллахтын ысымдары менен, анын адилеттүүлүгү менен айтып келип туруп, жакындап келип туруп, эмнени сурасак, мына айтат: "Антажа алал Кур'ана рабия калби" дейт. Куранды менин жүрөгүмдүн жазы кылып бер дейт. Жазып бересиздер, жазда баардык жайнап, жашылдап, көркүнүп турганда ушундай кыла турат. Сен Куран сенин көкүрөгүңдө жаз боло турган болсо, жүрөгүң жанданып баштайт, жашылданып баштайт деген маанайда. Куранды менин жүрөгүмдүн жазы кылып бер. Ва нура садри, мен көкүрөгүмдүн нуру кылып бер. Ва жилаи хузни ва захаба хамми, жана менин кайгымдын кетүүсүн кылып бер, жана капамдын жоголуусун кылып бер дейт. Деп ушинтип айта турган болсо, эмне дейт? Илля азабаллаху хаммаху ва хузна. Сөзсүз түрдө Аллах анын кайгы капасын жок кылат дейт. Кетип салат дейт. Ва абдалаху маканаху фарахан. Жөн эле жок кылып салабы? Анын ордуна сөзсүз түрдө бир сүйүнүч, кубаныч менен алмаштырып берет дейт. Мусар субханалла. Кандай улуу нерсе да. Анан айтат: "Факила я Расулаллах", анан айтышкан дейт. Аллахтын элчиси. Ала натаалламуха. Биз муну үйрөнөлүбү дейт. Сурашат да. Муну үйрөнөлүбү дейт. Ушул дуаны. Дегенде айткан пайгамбар салам: "Бала" дейт. Албетте дейт, албетте. Янбагы лиман самиахан яталламаха. Ким гана укпасын, ал үйрөнүш керек дейт. Силер эле эмес, ким гана ошону укпасын, ошону үйрөнүш керек дейт. Көрсөңөр, биз дагы окутукпу, биз дагы ошону үйрөнүшүбүз керек да. Иншалла,
мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын немеси экен, мурасы экен бул. Чындыр эле бул чоң көйгөй да. Чындыр элестеңиздер, жүрөгүңдө бир кандай бир кайгы болуп жүрсө, бир кандай бир оор абалда болуп жүргөн болсо, иштерди да кыла албайсың, бир жай болуп эле иштериңде дайыма оор нерсе да бул жүрөктө. Бул жүрөктүн оорусу да бул, кыйын. Бир апат, бул бале да. Ошондон чыга албай эле, кутула албай жүрүп, кандай адамдар бир кыйналууда жүрүшөт да, азапта жүрүшөт да. Мына биздин динибизде ошонун кутулуусу бар экен. Жөн эле дуа кылып коебу? Бул жакта дуа негизи көрсөтөрү максат дуа үчүн эмес. Сен ошол Куран сенин көкүрөгүңдүн жазы болуусу үчүн, жүрөгүңдүн жазы болуусу үчүн, көкүрөгүңдүн нуру болуш үчүн, сенин кайгыңдын кетүүсү болуш үчүн, капаңдын жоголушу болуш үчүн эмне кылыш керек? Куранды окушуң керек да. Куранга көңүл бурушуң керек да. Куран менен жашашың керек да. Куран менен дайыма болуп, Курандын маанилерин ой жүгүрүп, ошентип турган болсоң, сөзсүз эле Куран ошондой болот да. Ошол дуаны кыласың. Дуаны кылып туруп анан себебин кылбай коесуңбу? Сен мисалы Аллахтан бала бер, мага бала бер деп туруп үйлөнбөй койсоң, балалы болосуңбу? Же Аллах Таала мага эгин бер, жакшы эгин бер деп туруп эгин айдабай койсоң, өзү өсүп чыгабы? Эмне кыласың? Сен суранасың, анан кыласың, себебин кыласың да туурабы? Ушул эле бул жакта. О Аллах Таала, мен Куранды көкүрөгүмдүн, жүрөгүмдүн жазы кыл, көкүрөгүмдүн нур кыл деп суранып аткан болсоң, эмне кылышың керек? Андан кийин Куранга көңүл бурушуң керек. Жөн эле окуп, жөн эле жаттап алууга эмес. Андан маанилүүрөөк болгон маанилерине ой жүгүртүмө. Окуп, Куранды окуп, анын маанилерин, түшүндүрмөлөрүн окуп, дайыма Куран менен жүрүү. Ошондо гана карасаңар кандай чоң жетилген. Чында эле дайыма Куран менен алек болуп жүргөн адам эч кандай кайгы капага ой жүгүртпөйт да, эми убактын кетирбейт да. Альхамдулилля, эмне гана болбосун, Куран Аллах Тааланын сөзүн окуйт. Ал жактан Аллах Тааланын убадаларына ишенет. Эмне гана болбосун, альхамдулилля деп жүрө берет да. Кандай бактылуу адамдар болот да, ошолчу Куран менен жашап жүргөндөрчү. Дайыма Куран менен алектеп. Канча адамдар, кайсы бир адабий адамдардын, бир кайсы бир жазуучулардын кандай сонун айткан экен, кандай кооз айткан экен, шундук айткан экен деп чоң конференцияларды уюштурушуп, чоң дин аштарды уюштуруп, алардын китептерин, чыгармаларын ой жүгүртүп чогулуп отурушат. Журналисттер, саясатчыларын бул минтип айтты, бул интип айтты деп эртеге кечип ошентип менен жүрүшөт туурабы? Сен элестесең, субханалла, аламдардын Роббиси болгон. Аламдардын эгеси болгон, баардык нерсени жаратуучусу болгон Аллах Тааланын сөзү менен алек болуп жүрсөң. Кандай айткан экен, кандай сумдук айткан экен, ошолор менен, ошону Аллах Тааланын сөздөрүнөн өзүң пайда алып жүргөн болсоң, сенден бактылуу ким бар? Имам Ибн ал-Кайым дагы айтат, жана анын таухиди менен Аллахка жакындоо дейт. Аллах Тааланын жалгыздыгы менен. Бул дагы шариатта уруксат, ушундай Аллах Таалага жакындоонун бир улуу бир себеби болуп эсептелет да. Аллахтын таухиди менен, Аллахтын жалгыздыгы менен жана ага ыйман келтирүү менен, ага ыйман келтиргендиги менен ага жакындаганым. Эң улуу Аллахка жакындаоонун жолдору. Ал эмес, бул шайх айтат, эң улуусу дейт. Эң улуулардын бири эмес, эң башкысы дейт, эң башкысы. Аллахка жакындаоонун себептеринин эң башкысы кайсы экен? Анын таухиди, анын жалгыздыгы. Аллахтын жалгыз өзүнө сыйынганың, Аллахтын жалгыз өзүнөн жардам сураганың, Аллахтан башка эч кимге сыйынбаганың, ушул эң Аллахка жакындай турган эң улуу себеп. Муну кайдан билебиз? Фатиха сүрөсүндө дагы. Биз кантип Аллахка жакындап атабыз? Ияка набуду ва ияка настаин. Жалгыз сага гана сыйынабыз, жалгыз сенден жардам сурайбыз деп эмне кылып атабыз биз? Аллахка жакындап атабыз сурай турган нерсенин алдында. Андан кийин сурап атпайбызбы? Фатиха бул дуа да турабы? Кайсы эмне деп сурап атабыз Фатихада? Кайсы жери дуа? Ихдина сиратал мустаким. Бизди туура жолго сал. Ага чейинкин баары Аллахка жакындоо, тавассул. Аламдан Роббиси мээримдүү, ырайымдуу деп сурап келтирип, кыямат күнү падышасы деп туруп, сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз. Көрөсүз, таухид менен жакындап атабыз. Андан кийин сурап атабыз да. Эмне деп? Бизди туура жолго багыта деп. Бизди туура жолго багыта деп. Ошо мына алды ошо Фатихада дагы таухид менен Аллахка жакындоо бар. Түшүндүрбү? Фатихада таухид менен Аллахка жакындоо. А шейх келтирет бул жакта таухид менен Аллахка жакындоо, жанагы биз Али Имран сүрөсүндөгү момундардын дуасында мындай деп келген: Роббана иннана сами'на мунади юнади лил имани ан амину би роббикум фа аманна. Роббана фагфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар дейт. О Роббибиз, чынында биз чакыруучуну уктук. Ыйманга чакырып турган. Роббиңерге ыйман келтиргиле деп. Жана биз ыйман келтирдик дейт. Көрсөтөрбү? Ыйман келтирдик деп Аллахка жакындап атат. О Аллах Таала, биз ыйман келтирдик сага.
Биз чакыруучуга жооп бердик, аны уктук. Ал ыйман келтирлер деп чакырып аткан, биз ага жооп бердик мына. Эми биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Жана биздин кемчиликтерибизди өчүр, жок кыл. Жана бизди табырарлар менен, таквалар менен бизди бирге өлтүр дейт да. Көрсөңүз мына башка аятта кандай? Роббана иннана аманна фагфир лана зунубана деп башка аят келет. О, биз чынында чынында ыйман келтирдик, биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп ушундай аят келет. Чынында биз ыйман келтирдик, демек эми биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп. Көрсөңүз, ошо ыйман келтирүүбүз менен, Аллахка жалгыз сыйынуубуз менен, тавхид менен бул Аллахка жакындоонун эң улуу жолу, эң улуу себеби. Анткени Аллахка билебиз да, бул жакшылык иштер менен жакындайбыз туурабы? Эң жакшы улуу жакшылык иш эмне бул? Тавхид. Жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынуу. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү бир адамдын дуа кылып аткан, мындай дуа кылып аткан дугат. Аллахумма инни ас'алука анни ашхаду аннака анталлах. О Аллах Таала, чынында мен сенден суранамын дейт. Мен күбөлүк кылганым менен дейт. Мен күбөлүк келтиремин. Чынында сен Аллах, ла илаха илля, сенден башка сыйынып татыктуу зат жок. Ал-ахад ас-самад, сен жалгыз ас-самад, беймуктаж. Аллади лам ялид ва лам юлад. Ал төрөгөн дагы, төрөлгөн дагы эмес. Тууган да туулган эмес. Ва лам якул лаху куфуан ахад. Жана эч ким ага теңдеш болгон эмес. Деп ушинтип сураган экен да. Карасак, Ихлас сүрөсү менен, Ихлас Аллахтын сыпаттары менен, жалгыздыгы менен, ошол менен Аллахтан суранган экен. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айткан экен. Лaqad sa'alta Аллаха би исмиллази иза суила бихи а'та ва иза ду'a бихи ажаб. Сен дейт Аллах Таалага ушундай ысымы менен андан сурандың, ким эгерде ушинтип суранса ага берилет. Ким ошондой дуа кылса ага жооп берилет дейт. Муну Абу Дауд келтирет, Шейх Альбани сахих деген да. Эми Аллахка жакындоо экен, ысым сыпаттар менен. Эми 12-чи маселе китептеги дуага байланыштуу 12-чи айтат: ат-тасаддуqu qabla bayna yaday дуа. Дуанын алдында садака берүү. Садака берүү. Ас-садакату лаха ша'нун азим дейт. Садаканын өтө улуу бир абалы бар дейт да, бир улуу даражасы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих келет, ал айткан дейт: садакату сирру тутфи гадабир рабб. Жашыруун садака Раббинин дейт, Раббинин ачуусун басат дейт. Өчүрөт деген да, Раббинин ачуусун өчүрөт деген да. Карын басат. Өздөр жашыруун садака дейт. Шек жок дейт. Чынында беримдүүнүн ачуусун кетире турган нерсе ошол Аллах Таала ошо пендесинен ачуулангандан ошону кетире турган нерсе. Демек бул дуанын дагы жооп берүүсүнө себеп болот деп дейт. Ага сураган нерсесине берилет дейт. Жана жалпысынан эле негизи садака өзү шейх айтат, бул уруксат берилген шариятыбызда момун үчүн Аллахка жакындай турган бир уруксат берилген бир нерсе, иштердин бири болуп эсептелет. Садака берүү менен негизи Аллахка жакындасак болот. Садака берүү, андан кийин Аллахтан каалаган нерсени сурасаң болот да, андан соң. Демек бул дагы мына көрсөң себепке. Демек дуа кылып бир нерсе Аллахтан сурагыбыз келген болсо, мына ушуну колдонушубуз керек экен. Садака берип коелу, андан кийин садакадан кийин дуа кылып, ошого менен Аллахка жакындап. Эми ушул себептерден кийин жана адамдар да сурадым деп айтышат да, анан берилген жок деп. А чынында сурадыбы, чынында себептерин кылдыбы? Айта сурайсың, тахажжудка турдуң десем, жок дейт да. Жок. Сурадың десем, бир жолу сураган, андан кийин жооп берилген жок, жооп бербейт дейт. Эсе субханалла. Анда эч кандай антикин акысы жок. Эч кандай акысы жок. Муну Ат-Табарани келтирген Мажму Кабирде Шейх Альбани сахих деген. 13-чү маселе дуада пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген сөз түрдө бул жооп берилет деп айтылган пайгамбар саллаллаху айтып кеткен дуаларга умтулуу дейт да. Ошолор менен айтуу Аллахка. Пайгамбар саллаллаху алейхи дуаларды өзгөчө белгилеп атпайбы, буга чейинки жана дуа сыяктуу. Ким ушу менен дуа кылса жооп берилет деп. Ушундай сыяктуу айткан дуалар менен жанагы Али-Имранда айтылып келип атат, аларга Роббис жооп берди деп атат. Ушундай сыяктуу дуалар менен Аллахка умтулуу. Көзөр буга чейинки бүт себептер болчу. Аллахка жакындоо, сен абалангандай болуш керек, жүрөгүң абалагандай болуш керек, кайсыл убакытта кылышың керек.
Сенин ал эмес сырткы келбетиң кандай болуш керек, суранып атканда текеберленип турбай мындай суранып аткан абалдагыдай болуп туруп, ошонун баарысын айтып келген болчуңуз. Daarат абалда болуп, кыбла тарапты карап, колдон келсе колун көтөрүп, эми эң акаягында сурап аткан сөздөрүң кандай болуш керек? Сурап аткан сөздөрүндө да колдон келсе ошол пайгамбарыбыздан, Куранда келген же пайгамбарыбыздан келген дуаларды айткан жакшы да. Өзгөчө ошолордун арасынан ушуга жооп берилет, ушундай дуага жооп берилет деген дуалардан да. Пайгамбарыбыздан келген дуаларга мусулман умтулган болсо дейт, жана чынчылдык менен, умтулуу менен, тырышчаактык менен, жана ушул буга чейин айтылган болгон баардык нерсенин баарын эске алуу менен адам дуа кылса, мындай дуага жооп берилбей коюшу мүмкүн эмес дейт. Мындай дуа кайтарылбайт. Айтат эми акыркы глава да, булчу. Ошону айтып атат да, буга чейинки баарыбыз бүттү да, себептин баарын айтып бүттү. Эми ошолордун бири дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасын айткан дейт. Даъвату зиннун дейт. Зиннун алейхиссаламдан, пайгамбардан качан ал бул фи батни хут деп неменин киттин курсагында болгон кезде ошондо дуа кылган. Бул имам Тирмизи келтирет бул хадисти, ушул дуасы тууралуу. Шейх Албани сахих деген. Эмне деп дуа кылган? Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп көрсөтөр. Таухид менен Аллахка жакынданганга. Эң улуу себепти кылган. Айтат, сенден башка сыйынып татыктуу зат жок. Ла илаха илля анта. Субханака, сен аруу тазасың. Чынында мен зулумдук кылгандардан болдум дейт. Ушинтип айткан да. Инни ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин деп туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qat illa istajaba Allahu lahu deyт. Bir кайсы бир мусулман киши, мусулман эркек дейт. Кайсы бир нерседе гана болбосун, эмне гана кайсы нерсесинде болбосун, сөзсүз эгерде ушуну бир сураган болсо дейт, сөзсүз түрдө ага Аллах Таала жооп берет дейт. Ушул дуадагы мына пайгамбар саллаллаху айткан экен, сөзсүз жооп берет деген дуалардан экен да. Ошондой эле Анас ибн Маликтен келген хадисте башка пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам качан бир адамдын дуа кылып аткан дуасына минтип айтканын угат. Бул башка да, жанагыдан башкасы. Аллаху мин асалука би анна лакал хамд. О Аллах Таала, мен сенден суранамын. Ошо сага гана мактоолор таандык болгондуктан. Ла илаха илля ант, сенден башка сыйынуу татыктуу зат жок болгондуктан. Ал маннан, берүүчү зат. Ал бадиус самавати вал ард, асмандар менен жерде жоктон бар кылуучу. Я зал жалали вал икрам, о улуулуктун жана беришендиктин ээси. Я хайюн я кайюм, о тирүүлүктү кармап туруучу. Факала набию саллаллаху алейхи вассалам, ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Лакад да'a Аллаха би исмихил азим аллази иза ду'a бихи ажаба ва иза суила бихи ата дейт. Ушул дейт. Аллахка эң улуу ысымы менен дуа кылды дейт. Ким ушундай дуа кыла турган болсо ага жооп берилет, ким сурай турган болсо ага берилет дейт. Жана жакында дагы мына буга чейинки дагы дуаны айткан болчу. Аллахтын тавхиди тууралуу, иманы тууралуу дагы дуаны айтып кеткен дейт. Эскердик дейт да шейх айтат. Ошондо дагы Аллахтын улуу ысмы, Аллахтын ысмы менен сурады, ким сураса берилет, дуа кылса жооп берилет деп айткан. Ушул жалпысынан айтканда бул эрежелери болду да. Эрежелери болду, адептери болду дуанын. Ушул имам Ибн Кайым рахимахулла, Аллах аны райымдаган болсун, ушуларды жыйнап берген экен. Ошол Аллах Таала андан ыраазы болгон болсун. Ошол мына көрсөтөбүз бизге ушундай улуу пайданы калтырып кеткендиктен. Ошондуктан ар бир мусулман, шейх айтат, ар бир мусулман колунан келсе ошол дуасында ушул себептерге аракет кылыш керек дейт, умтулуш керек ушул себептерге айтылгандарга. Жана биз дагы эмне шейхибиз үчүн да дуа кылабыз, Аллах Таала шейхтен ыраазы болгон болсун, Аллах Таала өз жакшылыктары менен сыйлаган болсун, ушундай улуу нерселерди, пайдалуу болгон нерселерди бизге үйрөтүп, ушинтип китеп жазып кетип атат. Айтат, ушул нерселер, айтылган нерсенин баары ушул биз мусулмандар биз умтула турган болсок, жана ушул нерселер чынында эле чогула турган болсо, дуабызда жыйнала турган болсо, анда имам Ибн Кайым айткан, фа инна хаза дуа ла якаду юрадда абада. Чынында мындай дуа эч качан мындай кайтарылып жоопсуз калбайт дейт да, жоопсуз калбайт. Сөзсүз түрдө жооп берилет дейт. Эми акыркы дуасына чейин биз айтып кетели, эми биз бул китепти дагы эмнеге окуп чыктык? Унун себеби эмне болду?
Себеби албетте буга биз мусулмандар өтө бир чоң муктаж болгондуктан ар бир темасында көрсөтсө эле чынында эле карасак ар бирибизде чынында эле ойлонуп көрсөк бир ушул себептерге кандай бир кемчиликтерибиз бир кандай бир кемчиликтер болгон экен да өзүбүздөчү. Ушуларды биз эскертүү катары, өзүбүзгө эскертүү катары жана мусулмандарга эскертүү катары пайдалуу болуусу үчүн жана эң башкысы жанагы адамдардын сөзүнө жооп катары үчүн. Кээ бир адамдар болду биздин шаарыбызда эле ушинтип өкүнүчтүүсү мечитте туруп айткан адам болгон. Айтып, Аллахка дуа кылгандан көрүп, оолияларга дуа кылган жакшы деп айткан болгон да. Мусулмандын баары тең кайсы адам экенин көпчүлүк эле билип калды, ким адам андан сак болуп калышкан. Ошондой сөздөр пайда болгондуктан биз мына ушул сабактарды, ушул китепти окуйлу деп чечкен болчубуз да. Эми ушул мына сабактарды уккан болсок, мына азыр Аллах Тааланын убадасы тууралуу, себептери тууралуу, ушунун баарын ойлонуп турган болсок, Аллах ошондой сөздү айта турган адам кандай гана динге каршы сөздү айтылат да. Аллахка дуа кылгандан көрүп, оолияга дуа кылган жакшы дейт. Анткени ушундай болуп кала берет го дейт. Аллахка дуа кыласың, жооп келбей калат го дейт. Оолияга дуа кылсаң кандай болбойт дегенди айтып атат да. Оолиялары Аллахка караганда дагы мээримдүүрөкпү? Аллахка караганда дагы пенделерине жакшылыкта калайбы? Мындай болуу мүмкүн эмес турбу? Бул эмне экен? Бул адам, бул шарият демек Аллахтын акысын билген эмес экен да. Аллахты чыныгы тааныган эмес экен. Ома кадрул хакка кадри деп Аллах айтканда, Аллахтын чыныгы кадырын билбептир да. Аллах Таала мушриктер жолу айткан да, ширк кылуучулар. Аллахтан башка бирөөгө дуа кылгандары тууралуу ушинтип айткан. Чынында алар Аллахтын чыныгы кадырын билишпейди деген да. Ушул ада жанагы айткандан да Аллахтын кадырын билген жок экен. Эгер чынында Аллах Тааланы билген болсо, Аллах Таала кандай? Аллах Таала кандай зат? Аллах Таала кандай мээримдүү, боорукер зат? Кандай дуаларга жооп берүүчү, кандай убадасын бузбаган? Дуага жооп беремин, мен жакынмын деп айткан зат. Ошону билген болсо, эч качан мындай сөз айтпайт эле да. Демек Аллахты тааный элекпи? Ошон үчүн ушул сабактарды ушундай нерселерди биз жайлашыбыз керек элдин арасында. Чынында дуа кылуучу зат, чынында биз үмүт кылуучу зат бул Аллах Таала. Канча адамдар болгон үмүттөрүн үзүп, жана мисалы ооруда же бир кыйын абалга түшүп калгандар, болгон үмүттөрүн тияка барышат, буларга барат, эч аягында Аллахтан башка эч кимиси калбай калганда, күтпөгөн жерден эмне Аллах Таала жардам берип коет. Айыгып кеткендер, ошол абалда чыгып кеткендер бар. Аллахтан башка ким ушундай нерсе кылат? Амма южибул муттарра ида даа дейт Аллах Таала. Оор абалга түшүп калган дуасына ким жооп берет? Ва якшифусу анна болгон зыянды ким алып кете алат? Ва яжаликум хулафаул ард, жана силерди жер үстүндө орунбасар кылуучу ким? Ха илахум Аллах. Аллах менен бирге силердин кудайыңар барбы? Ушундай кыла турган Аллах менен бирге силердин кудайыңар барбы? Бул ушул дагы Аллахтын таухидин жеткизүү болуп эсептелет. Жеткизүүнүн бир жолдорун бири. Аллахка гана дуа кылыш керек. Аллахтын дуа кылууга бул жооп берет. Аллах Таала дуа кылуунун кандай эрежелери бар? Өзүнүн китебинде кайтарылбаган дуа. Аллахка дуа кыла турган болсо адам чынында ыхластуулук менен өзүнөн бир кандайдыр бир тоскоолдук, кемчиликтерди кылбай, чынында эрежелери менен шариатта айтылган дуа кыла турган болсо, Аллах Таала убадасын бузбайт, сөзсүз түрдө жооп берет. Аллах Таала адамдардын дуасын, кайсы айтылганда, качан гана пенде дейт, эки колун Аллах Таала тарапка көтөрсө дейт, Аллах Таала уялуучу зат дейт, уялат дейт. Ошол колдорун пустой кур эле коюп койгондон Аллах Таала уялат дейт. Карасыздар кандай Роббибиз да, субхана, кандай мээримдүү Роббибиз. Ошондуктан бул нерселерди, бияктан үйрөнгөн нерселерди биз өзүбүз иш жүзүнө ашырганга аракет кылыш керек. Аллах Таала бизге ошондо жардам берген болсун. Жанагы колубуздан келишинче ушул нерселерди мусулмандарга, жакындарыбызга жеткизүүгө аракет кылалы. Жана шейх айтат, "Ва насалаллаху таала" дейт. Аллах Таала бийик Аллах Таалан сурайбыз. Биздин динибизди бизге оңдоп берген болсун. Биздин баардык ишибиздин коргону боло турган, жана биз жашап турган биздин дүйнөбүздү бизге оңдоп берсин. Жана биздин акыретибиз, биз кайтып бара турган биздин акыретибизди бизге тууралап берген болсун. Жана биздин жашообузду биз үчүн баардык жакшылыкка көбөйтүү кылып берсин. Жана өлүмүбүздү болсо ар бир жамандыктан эс алуу кылып берген болсун дейт. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва аллаху алам. Ва саллаллаху аля набийина ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Баракаллаху фикум. Шу менен бүттүк иншалла.